Калсаң ушундай эле болсун алтынай. Караңгы элдин сабатын жоюп, бүт дили менен кыргыз жаштарына билим берүүнү көздөгөн Дүйшөн Кыргыздын биринчи мугалими катары бүт дүйнө элине таанылды. Улуу жазуучу жараткан Агайдын образы учурдун жаштарынын да кызыкчылыгын жаратып келет. Себеби мен Дүйшөндү мен ошол өзүмө бир үлгү катары карайм. Себеби ал ошол учурдагы караңгы элде мындай сабатсыздыгын жоюу аябай тырышкан, ага эч ким жардам бербесе деле жекелигинен. Эртең залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Жазуучунун элесине ардалган кече бүгүн Кыргыз Түрк Манас университетинде болуп өттү. Бизде Айтматовдун туулган күнүндө жана кайтыш болгон күнүндө дайыма эскерүү адатка айланган анткени Айтматов дүйнөгө даңкы чыккан чоң жазуучу Кыргыздын уулу. Анын үстүнө биздин университетибизде дагы акыркы бир айда иштеген эле. Ошондуктан бир жагынан граждандык милдетибиз ошол, экинчи жагынан Айтматовдун чыгармачылыгы эми мындан ары жаңыча көз менен каралат. Рустам Туркөнер Манас университетинин биринчи курсунун студенти. Ал Кыргызстанга 2 жыл мурда келген. Жазуучунун чыгармачылыгы менен ал бала кезинен эле тааныш. Учурда Айтматовдун бардык чыгармаларын окуп чыгууга чоң ниети бар. Ал каза болгон эмес, биздин үчүн аябай маанилүү болгону ал ар дайым бул жерде жашайт, адамдардын ичинде жашайт, чыгармалары жашайт. Мен өзүмчө анын чыгармаларын окуганда ал менен таанышабыз биз. Ошондуктан университеттин бүткөнгө чейин бүт бардык чыгармаларын окуп деп каалайм мен өзүм. Знанием народной жизни я во многом обязан своей бабушке Аймхан. Бирок өкүнүчтүү жагдай. Дүйнөлүк адабият классиги Чыңгыз Айтматовдун айрым чыгармаларын кээ бир чет элдик атуулдардын билбей калышы кечиримдүү. Бирок кыргыз жаштарынын арасында атын алмаштырып алгандарда кезигет дейт Жылдызбек Турсунбаев. Айтматов деген ким деп. Башканы коелу, ушул Айтматов деген ким деген суроого ал акын деп жооп берет. Акын болсо анда кайсыларын билесиң жатка деп сурай келсең, унчукпай токтоп туруп беришет да. Айтматов деген биздин доордун, биздин кылымдын улуу, уңгулуу өчпөс жазуучусу. Биз аны ар убакыт сыйлашыбыз керек, урматташыбыз керек. Арбагына ар убакыт тайынышыбыз керек. Эртең жерлерде жазуучунун туулган күнүнө арналган эскерүү кечелер өткөрүлөт. Бул бир жагынан жазуучуга терең таазим катары жасалса, экинчи жагынан Чыңгыз Айтматовдун ким экендигин эртеңки жаштарга эскертип туруу болуп эсептелет. Мирлан Кулбаев, Давран Игамбердиев, НТС.